Улуттук каналдын эфиринде аймактардын Баткен облусундагы чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө жума ичиндеги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алгач кабарлардан учкай маалымат. Баткен шаарында жогорку чыңалуудагы жаңы курулган суу башы көмөкчү ордону ишке кирди. Разаков шаарында санитардык абал жана баалар боюнча рейд өткөрүлдү. Кадам жайда манас төрөлдү. Баткен шаарында жогорку чыңалуудагы жаңы курулган суу башы көмөкчү ордону ишке кирди. Баткен электр тармактары ишканасы менен Баткен шаарынын мэриясынын биргелешкен аракетинде курулуп, 55 миллион сомдон ашык акча каражаты жумшалган. Долбоордун максаты калкты өндүрүш объектилерин, ишканаларды жана келечектеги жаңы инвестициялык долбоорлорду туруктуу жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу. Баткен шаарында суу башы жаңы көмөкчү ордону пайдаланууга берилди. Анын чыңалуусу 110-35-10 киловатт. Ал эми трансформатордун кубаттуулугу 6,3 мегаваттты түзөт. Жаңы көмөкчү ордондун тейлүү аянты 500 чарчы метрди түзөт. Долбоорду энергетика министрлиги Баткен шаардык мэриясы менен биргеликте ишке ашырды. Курулушка 55 миллион 758 миң сом жумшалган. Ал эми курулуш иштерин Баткен электр тармактары ишканасы өз күчү менен аткарды. Акыркы 3 жылда мындай көмөкчү ордондордун баарын тең өзүбүз күчүбүз менен куруп атабыз да. Жанагындай подряд организация албай. Аларды өзүңөр билесиңер, подряд организация алсаң ар бири ошол эле кызматкерлерди жалдайт, ошол эле техникаларды жалдайт. Анан ошону менен кымбатка чыгып кетет да. Электр тармактарын акча каражаттарды экономдоо үчүн ушундай өзүбүз куруп, өзүбүз анткени эртеңки күнү өзүбүз тейлейбиз. Биз өзүбүз үчүн жасап аткандан кийин өзүбүзгө мындайча айтканда көп жылдар бою кызмат кылгандай кылып жасайбыз да. Анткени бизде спецтехникалар бар, ошондой эле мындайча айтканда бизде лаборатория бар. Ушуларды куруп кайра испытание кылганга. Долбоордун негизги максаты калкты өндүрүш объектилерин, ишканаларды жана келечектеги жаңы инвестициялык долбоорлорду туруктуу жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу. Көмөкчү ордондун ишке кириши Баткен шаарынын экономикалык потенциалын жогорулатууга, жаңы жумуш орундарын түзүүгө да кеңири мүмкүнчүлүк ачат. Чет булак аймактык башкармалары шаардын курамындагы ошол жердеги кожолуктарга сапаттуу электр энергиясы менен камсыздырат. Андан сырткары мына азыр баягы бизге жаңы достук айылы көчүрүлүп келген жаңы конушубуз. Ошол жаңы конушка да кубаттуу электр энергиясын бермекчи. Анан ошондой эле мына бизде баягы келечегибизде чоң жакынкы келечекте чоң долбоор алдыбызда турат. Бул Баткен Сити деген шаарчабыз курулмакчы. Бул жерге дагы мындайча айтканда өз убагында көмөкчү эме болот да, электр жарыгын камсыздайт да. Иш-чаранын жүрүшүндө Баткен электр тармактары ишканасына кызматтык автоунаалар жана атайын техника тапшырылды. Бул өз кезегинде энергетиктердин күнүмдүк ишин жеңилдетип, электр тармактарынын тейлөө сапатын жакшыртууга, калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого көмөк көрсөтөт. Буга чейинки техникаларды минген учурда жетишпестиктер болгон. Эски техникалар оңдоп түзөп бир жерге жетүү кыйын болгон. Албетте быйыл 2026 жылдын жыл башынан буюрса бизге жакшы техникалар келди. ЖАК бригадный. Бригададагы балдар кыйналбайт. Буюрса элге жакшы кызмат кылабыз, иштейбиз деген ойдобуз. Калктын санынын өсүшү менен электр энергияга болгон керектөө дагы жогорулап жаткан учур. Андыктан Дубанда кайра жаралуучу булактардан да электр тогун алуу аракети жолго коюлууда. Алсак Чакан ГЭСтерди куруу менен катар күн электр станцияларын ишке киргизүү жагы да колго алынууда. Лейлек районунун Разаков шаарында шаар мэриясынын кезектеги рейдтик иш-чарасы өткөрүлдү. Бул жолу текшерүү шаардагы тест атым жайларынын санитардык абалына, эт сатуучу жайларда баалардын негизсиз жогорулатылышына жана калкты тейлөөчү ашканалардын айланасындагы тазалыкка багытталды. Меткинишкаларыңыздар бар же? Меткинишкаларды көргөзөбүз. Кем аппаратыңар барбы, жокпу, тазалыгыңар кандай?
Рейдтик иш-чара Разаков шаар мэриясынын демилгеси менен уюштурулуп, ага Лейлик райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн, санэпид көзөмөл кызматынын, салык жана ички иштер органдарынын өкүлдөрү катышты. Текшерүүнүн негизги максаты калктын саламаттыгын коргоо жана соода тейлөө жайларында мыйзам талаптарынын сакталышын камсыз кылуу. Биринчи чоң тоңгола кыргызстанда болот, анан расмий тилде бөлөкчө болот. Алып коюңуз. Азыр жөн эле эскерттик. Эскертүүгө баш ийбесең, анан келип айыппул жазып калабыз. Рейд учурунда тест атым жайларынын санитардык гигиеналык абалы, ашкана кафелердеги тазалык, ошондой эле эт сатуучу жайларда баалардын негизсиз көтөрүлбөшү өзгөчө көзөмөлгө алынды. Текшерүү учурунда айрым ишкерлерге санитардык нормаларды так сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эттердин документи барбы? Мына тактайыңызды кесесизби, кандай кыласыз, алмаштырып коесуз. Уже болбой калыптыр. Медкинишкаңыз барбы? Мед кароодон өткөнсүзбү? Тазалыкты сактап иштейсиз. Бул койбу, койдун этиби, уйдун этиби? Жылкыбы? Айнеги сынып калса, айнеги коесуз. Мындай нерсе колдонбойсуз. Бул кесип кийген нерсени эле колдонуп коесуздар бул жакачы. Вообще болбойт. Же болбосо материал жаап коюң. Таптаза кылып, аппак кылып. Мындай кийим жапкан болбойт да уже. Салам алейкум. Кандайсыз? Биз райондук комиссия болуп келдик ажыба. Санэпид кызматы, өзгөчө кырдаалдар, салык инспекция, адистерибиз болуп, эт боюнча кандай болуп атат, эмне болуп атат, канчадан сатып атасыз. Анан мындай эскертүү илип кетебиз. Ушул жака илип коюшуңуз керек. Ичиден азыр илип койсоңуз. Ойнап коебу. Так, mana mынтип чаптадык. Мына ишеним телефон кайрылса болот. Бизде журнал ачылган, урматтуу комиссия мүчөлөрү. Кимде кандай мүдө болсо, кимде кандай орчундуу маселе болсо, эт боюнча, эт баасы боюнча горячий линия кылдык. Эли кайрылсын деп. Рейдтик текшерүүнүн максаты азыркы убакта эт баасы менен биргеликте ошол тест сатылым жана дүкөндөрдү рейдтик текшерүүдөн жүргүздүк. Рейдтик текшерүүнүн максаты биринчиден ошол калкка сапаттуу тамак берүү жана ошондой эле кээ бир тест сатым жайлардын санитардык абалы начар болгондуктан аларга оңдоо иштери жүргүзүлөт жана бул иш-чара бир жумага чейин жүргүзүлүп бүтүп, калкка кайрадан сапаттуу тамак бериш керек. Жашсыздарбы? Рейдтик текшерүү. Текшерүүнүн жыйынтыгында талаптарга жооп бербеген бир тест атым жайы аныкталып, бир жумага жабылды. Ишкана ээлерине белгиленген мөөнөттө бардык талаптарды аткаруу боюнча эскертүү берилди. Азыр жабасыз эже. Алар дайым тазалайт. Mayli, ularni ko'chirib, akva qo'yamiz. Ana ularni бүт барын жабың азыр. Mayli, mayli. Bir sürü archib tozalab emetib qo'ysangiz. Азыр шуну саттыңыз. Mayli. Ondan iş verdik, to'xtadi. Mayli, mayli. Ana derlikni siz javobsiz. Mayli. Oğlum qaram tozalab. Ha, o'chirganman. Yigirma 8 yanvar günü sağlık hizmeti, özgürce kızlarlar, İçki İşler bölümü hizmetkarları bilen, sanepid hizmetkarları bilen Razakov şahar meri Abdullah Sülbaşı tapşırması negizinde etli bahasını monitörledi. Ona test tatımları tazalığını elge sapattуу tamak bergenini tekşirip çıktık. Eskertip. Bunday tekşirүүлөр dağın ulanat. İşte tertibiniz kanday? Tamekilerdi jaş baldıra satkan joksuz bu. Spirtnoy barбы жокпу деп бир текшерип келдик. Мына кайсы тармак өзү тармак өтүп бирсине көрүп коет. Тиешелүү кызматтар белгилегендей, мындай рейдтик иш-чаралар шаар аймагында мындан ары да улантылмакчы. Андыктан шаар тургундарын тейлеген бардык тармактарды, санитардык нормаларды так сактоого жана бааларды негизсиз жогорулатпоого чакырат. Отравление Бишкекте болуп атат да, ошол тест атымдардан чыгып атат да. Ошого карап көңүл буруп, канча адамдар телесеңиз уже билесиздер да, канча кетишини. Ошого жараша заготовканы кылып иштетесиздер да. Кадамжай районунда 25 январ күнү салмагы 5 килограмм 90 граммга жеткен ымыркай төрүлдү. Исхак Болотхан айыл өкмөтүнүн тургуну Канике Шамшиеванын 3-наристеси.
Дарыгерлердин билдиришинче, мындай чоң салмактагы наристелердин төрөлүшү аз кездешет. Учурда эне жана баланын абалы туруктуу. 25 январ күнү Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борбордун төрөт бөлүмүндө салмагы 5 килограммдан ашкан ымыркай жарыкка келди. Дарыгерлер наристенин салмагы дээрлик 6 килограммга жакын экендигин жана мындай учурлар аз кездешерин билдиришти. Учурда төрөт бөлүмүндө жаткан эне менен ымыркайдын абалы туруктуу. Кечки дежурствода саат 18:50 өткөндө Шамшиева Каныкей деген кыз келип, 3-беренис, 3-роду, ошол 2 родусун деле крупный төрөйт экен. Бунда ошол ичин чоңураак, бир аз кандай болот экенсе, мен өзүм чоң төрөйм. 4,5 килограмм биз эсептедик эле, предполагаемый вестич. Кийин схваткиси 8 сантиметр менен келип, орусу менен. Эч кандай бир капельница коюлган жок. Өзү эле орусу менен келип эле төрөдү. 5 килограмм 90 грамм. Данный момент эненин дагы баланын дагы ден соолугу үчүн 5 килограммдан өтүп төрөлгөн балдардын саны мындай азыраак төрөлөт. Ал эми ымыркайдын апасы Каныкей Шамшиева өзү да 5,5 килограмм салмакта төрөлгөн. Айтымында Манастын 1000 жылдыгына карата арнап атасы Каныкей деп ысым ыйгарган. Ал эми жаңы төрөлгөн балага Манас деп ат коюлду. Бул үчүнчү ушу 5 килодан ашык төрөлдү. Негизи генге да карайт деп коет. Мен өзүм ушундай чоң эмеде төрөлгөн деп неме болгондой атамдар айтышкан. Анан ошого эми атам улакчы болгон үчүн мага эме кетип атканда чоң судья болуп Манастын 1000 жылдыгында. Анан мен төрөлүп Каныкей койгон экен, 5 килограмм, 5,5 килограмм төрөлгөн экен. Анан эми бала болгондо Манас коймокпуз депчи. Ошо генге да карайт дейт. Анан Кудай кааласа эсен-аман бошоно алды. Жакшы бардыгы. Баламдын деле абалы жакшы. Врачтар жакшы карашты, өзүм төрөдүм. Эч кандай эме болгон жок. Жалп жок. Баардыгы жакшы карашты. Медсестралар бардыгы кичине кыйналдым. Ал өтүп кетти, ал нерседен бардык нерсе деле болот да. Эне жана баланы куттуктап жакындары да келген. Алар Манастын келечекте кыргыз элине кызмат кылган мыкты инсан болушун тилешет. Кызыбыз эми келинибиз эмес, кызыбыз Каныкей акыйкы Манасты төрөп берди бизге. Өтө кубанычтабыз. Манасыбыз эми буюрса элдин керегине жарыган балдардан болсун, умулар узун болсун. Келечекте Кыргыздын, биздин Кыргызстанга вообще байрагын жертпеген балдардан болсун да. Чоң төрөлгөн үчүн атын Манас койдук. Акыйкы Каныкей Манасты төрөдү деп өтө кубанычтабыз эми, Кудай кааласа. Мына Кыргызстанда ушуга окшогон жигиттер көп төрөлсүн, толбан балдар. Төрөт бөлүмүнүн дарыгерлери чоң салмактагы ымыркайды төрөтүү учурунда кыйынчылыктар болгондугун белгилешти. Учурда эне менен ымыркай дарыгерлердин көзөмөлүндө. Баткен районунда 9 баланы тарбиялап жаткан үй бүлө жашайт. 34 жаштагы Зарипа Базарбай кызы жакында 9-чу наристесин жарык дүйнөгө алып келген. Биздин чыгармачыл топ Баатыр эненин балдары менен таанышып кайткан. Көп балалуу үй бүлөнүн күнүмдүк жашоосу, балдардын кубанычы жана ата-эненин жоопкерчилиги тууралуу кийинки сюжетте. Азыркы учурда 9 баланын апасымын. 9 балам менен сыймыктанам. Апасын, үйүнө саласын, маманы, мамасын. Отуз жаштагы Зарипа Базарбай кызы 9 баланын энеси. 5 кыз, 3 уулду тарбиялап жаткан Баатыр эне 1 ай мурун кенже кызын жарык дүйнөгө алып келген. Туң уулу 15 жашта. Баатыр эненин айтымында 9 баланын ар бири өзүнө, өз дүйнөсү менен жашоого шаң кошуп турат. Көп балалуу болуу сыймыктануу менен катар чоң жоопкерчиликти да талап кылат. Чоң балам 2010, азыр 9-класс. Андан кийинкиси 2011. Андан кийинкиси 2012, анан кыздарым 2014,
2016, 2018, 2020 kızım, 2022, кичинебиз 2025, 29 декабрда төрөдүм. 9 баламдын характери ар бөлөк. Бири шок, бири жоош, ошондой. Күйөөм экөөбүз тарбиялап 9 баланы. Ушулардын жакшылыгын көрөйүк деп үмүттөнөбүз. Каарманыбыз жолдошу Элдар Юсубалиев менен түтүн булатып чогуу жашаганына 17 жыл болуптур. Бул үй бүлө Баткен районунун Чоң Кара айылында жашайт. Үй бүлө башчысы балдарынын келечеги үчүн талыкпай эмгектенип, колдон келген жумуштун баарын жасап келерин айтат. Ушул үй атамдын үйү, өзүм ушу техника менен, экскаватор менен жумуш кылам. Бул экскаватор өзүмдүн укамдыки. Ушул иштегеним 3кө бөлүнөт. Ушул өрүктү карайбыз, өрүк жакшы болуп калса, дагы бир жаңылык киргизебиз, же бир техника алышка аракет кылабыз. Менин колумдан ушул устачылык дагы келет. Мындай айтканда пескоблок, шкатурка, кээде шипер кагып калам күзүндө. Анан ичин отделка кылам. Колумдан келгиче ушу балдарга продукта, кийим-кечени каржылап турам. Бул үйдө шаттык, кубаныч ар дайым өкүм сүрөт. Айрыкча кыздары бош убакта тренд бийлерди бийлеп, үй ичин шаңга бөлүшөт. 9 баланын тагдыры бир үйгө бириккен бул үй бүлөдө биринчи орунда тарбия турат. Балдардын бири-бирине ынтымактуу, мээримдүү болуп өсүүсүндө улуу моондун орду өзгөчө. Биздин кичинекей каармандарды дал ушундай бири-бирине жүрөк жылытаарлык мээримге бөлүп өстүрүп, акыл насаатын айтып келе жаткан үй бүлөдө чоң апа бар. Биз азыр аны менен баарлашсак. Бала укканын эмес, көргөнүн кылат. Ушул тарбия берүүдөн ушу алдыңкы муун ата-энелерден башталат да. Мен мисалы келиним жакшы үй бүлөдөн жакшы тарбия алгандагын ошого карап, балдарын дагы ошентип тарбиялап өстүрүп жатат. Буларга кээ бирде өзүбүз дагы жардам берип турабыз. Тарбия неме боюнча тартиптүү, бардыгы айтканыңды кылат, жакшы окуйт, билимдери дагы жакшы. Айныкса мугалимдер билимини айтканда өзүмдөн өзүм кубанам. Булар бардыгы баягыдай мактоо баракчаларын алып келишет, олорго өзүм сүйүнүп неме кылам, балдардын тартиби ошонун билинет деп ойлойм да. Балдар чоңойгон сайын ата-энесине жардамдашып, үй тиричилигине аралаша баштаган. Чоңдору кичүүлөрүн бакчага, мектепке жеткирип, жоопкерчиликти бөлүшкөнгө жарап калыптыр. 9 балага ушул жаңырган жылдан баштап 1,5 миллион төлөнөт дегенди уккансыздар да. Сиздер ушул боюнча ойлоп пландадыңыздар беле? Жок, бул кичинемди пландаган дагы жокпуз. Бирок укканбыз 1,5 миллион берет экен президентибиз деп. Билбейм, мен берсе жакшы болмок. Бизге негизи баланын ден соолугу да. Баланын ден соолугу, ушу балдар оорубай, сыркабай чоңойсо болду. Көп балалуу үй бүлөлөр коомдун тиреги. Бул үйдө 9 баланын келечеги сабыр, биримдик жана мыкты тарбия менен калыптанып жатканына күбө болдук. Мамлекеттик колдоо, коомдук камкордук да дал ушундай үй бүлөлөргө таяныч болсо, анда эртеңки күн ишенимдүү болот деген терең үмүттөбүз. Назгүл Абдрахманова, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар. Бул жолку чыгарылышты мына ушундай жагымдуу жаңылык менен жыйынтыктайбыз. Жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жүздөшөлү. Саламатта калыңыздар.